Кандайсыздар? Негизи мен сүйлөбөйүн десем, кээ бир адамдар тилимди кытыштырып, сабырымды түгөтөт да. Негизи мен көп сүйлөбөй калгам, байкасаңыздар. Бул лично менин жашоомдон алынды. Ушундай мен шок болуп турам. Азыр менин өзүмдүн сөзүм бар. Адамдан ар кандай жагдай келсе, адамга таң калба дейт. Күн качан тескери жактан чыгат, ошондо таң кал деп айтат да. Негизи адамдан любой нерсени күтсө болот. Кечинде мен ушундай бир нерсени угуп, дагы шок болдум. Мен муну менен эмне айткым келип атат, достор? Мен монтип айтайынчы, мындай түшүнүктүү болсун, мындай хидмат менен айтайынчы, мындай алыстан алып келип огородко ыргытып анан сүйлөйүнчү, мындай балп еткизип айтпай, Монтип айтайынчы, жана жигитинен калып калган кыздар, же болбосо күйөөсү менен ажырашып кеткен кыздар, короче, мээңерге жүрөгүңөргө травма алган кыздар, жана колдонулуп калып калган кыздар. Мен силерге айтайынчы, если силер ажырашып кеткен жигит менен, ажырашып кеткен бала менен сүйлөшүп атсаңыздар, мээңиздер бар болсо, обязательно териштирип, сураштырып, анан турмушка чыккыла. Кечинде менде мындай случай болду. Короче, менин жолдошум бир кыз менен сүйлөшүп өткөн. Короче, мени конкретно шыбаптыр. Еще айтыптыр, мен аялыма деген үйүмдү, машинамды, болгон байлыгымды мен ага оформить этип, анан кеткен, балдарымды мага таштап салып, ойноштап Дубайга кетип калган деп айтыптыр. Өзүм Москвага эптеп барып иштеп, анан бутуман турдум деп айтыптыр. Эч кандай андай эмес. Если сиздердин жигитиңиздер ажырашкан жигитиңиздер бар болгон болсо, обязательно экинчи тарапты угуп туруп, анан решение алып, анан турмушка чыккыла деп айтат элем. Бир аялды жыргатпай, балдарын жетим кылган эркек эч убакта жыргабайт, мен ушинтип айтайынчы. Мен сүйлөбөйүн десем сүйлөттү да. Если мен сүйлөй турган болсом, дагы толтура сөздөр бар. Ошол үчүн мен мындай кыздарга совет иретинде айттым да, жанагындай травма алган кыздар, мондай ажырашып кеткен эркектер силерге каяктагы бир рапушаларды айтса, ошого ишенбей, экинчи тараптын чындыгына обязательно угуп койгула деген ойдомун. Бир гүлгө анан болор болбос бир пастелге алданбаңыздар. Ошо менин айтарым.